Муну Гүлсары чыңыз айтып чыгарган жакшы көрөм да. Ооз чеберчилигин бизнеске айкалыштырууну максат кылган Канымбүбү Асаналиева кыргыз-орус ишкер айымдарынын форумуна катышуу үчүн Кемин шаарынан келген. Каарманыбыз 30 жыл окуучуларга сүрөт кол эмгек сабактарынан билим берип, пенсияга чыккандан бери саймачылык менен алектенет. Ал көбүнчөсү өлкө башчыларынын жана улуу залкарлардын портретин кийизге түшүрүп, аны ар түстөгү жип менен сайып көркүнө чыгарат. Анын колунан жаралган буюмдардын басымдуу бөлүгү Туркия мамлекетине жөнөтүлөт. Өмүр бою мектепте мугалим болуп иштеп, сүрөт боюнча, кол өнөрчүлүк боюнча кол эмгегинен сабак берип, элге оформитель болуп иштедим. Кандай сүрөт болбосун, ким кандай заказ кылат, курак куратабы, журкан каптатабы, кыздын себин жасап жүрдүм да. Аны пенсия чыккандан кийин неберелерди багып жүрүп, анан саймага кириштим, сайма сайып калдым. Саймалар биринчи Манастан Чыңгыз Айтматовду, ошолордун баарын сайчумун. Ошолордун баары подарка кылып, баары ордорун кеткен, анан акыркы күндөрдө саймалар, портреттерди сайып жүрөм, небереде багам. Канымбүбү Асаналиевага окшогон кол өнөрчүлөрдүн эмгектери Бишкекте өткөн бизнес форумдагы көргөзмөгө коюлду. Ага Орусия мамлекетинен келген ишкерлер кызыгуу жаратып, бул тармакта кызматташтыкты арттырууну максат кылышууда. Себеби зергерчилик, жеңил өнөр жай тармактары салыштырмалуу Кыргызстанда жакшы өздөштүрүлгөн. Должен быть высокотехнологичным. Кыргызстанда зергер тармагы абдан өнүгүптүр. Биз дагы алттан келин иштетебиз. Келечекте бул тармакта кызматташабыз деген үмүттөмүн. Ошондой эле акыркы жылдары Кыргыз өлкөсү жеңил өнөр жай тармагында да көңүл буруп, алдыга жылып жатканын кечээ талкууладык. Биз жакта бул тармакты жакшы өнүктүрө элекпиз. Алдыда экономиканын бардык тармагы боюнча иштешип, тажрыйба алмашабыз деген ойдомун. Чакан жана орто бизнестин 72%-ын аялдар түзөт, бирок алардын көбү насыя алууда. Инвесторлорду табууда кыйынчылыктарга дуушар болот. Мындай абалдан чыгуунун бир жолу ишкерлер ортосунда ишенимди арттырып, байланышты бекемдөө керек дейт уюштуруучулар. Азыркы форумдун катышууларынын арасында аябай мыкты бизнес өкүлдөрү бар да. Чакан жана орто бизнестики, ири бизнестин өкүлдөрү. Анан ошо чакан жана орто бизнести дагы биз өнүктүрсөк, кандайдыр бир инвестицияларды таап берсек деген бизде чоң максат бар да. Мына ошол бизде Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду бар эмеспи? Ошол өнүктүрүү фондунун көп каражаттары бар. Ошол каражаттардын бир гендердик аспектин бир өзгөчө карап көрсөк деген ойда, баягы ошо аялдар жазган бизнес долбоорлорго дагы инвестиция берип өнүктүрсө деген. Көптөгөн изилдөөлөрдө иш жерлеринде башкаруучу эркек болуп, аткаруучу жумуш аялдарга калары айтылып келет. Анткени коомчулукта эркектер физиологиялык жактан кыйынчылыктарга жакшы туруштук берет деген пикир бар. Бирок буга карабастан акыркы жылдары өлкөдө ишкерчиликке аралашкан айымдардын саны өсүп жатканы байкалууда. Айтолкун Анапияева, Самат Төлөтакунов, 5 канал.